Бишкектин четинде 6 унаа катышкан кырсык катталды. Бишкек шаарынын Юлис Фучик көчөсүндө 5 жеңил унаа жүк ташуучу унаа менен кагышты. Бул тууралуу турмуш басылмасына көбөлөр билдирди. Алардын айтымында окуя бүгүн 7 февралда саат 13:00 чамаларында болгон. Жеринде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы иш алып барууда. Сузактагы тургун 1,5 килограмм байыңгызат менен кармалды. Жалал Абад облусунун Сузак районунда байыңгызат сатып жүргөн шектүү кармалды. Маалыматка караганда 2026 жылдын 30 январ күнү Сузак Риптин кызматкерлер тарабынан райондун аймагында белгисиз жаран байыңгызатын сактап жүргөндүгү боюнча атайын маалымат аныкталган. Жана байыңгызат каражаттарын психотроптук заттарды, алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатына мыйзамсыз даярдоо менен катталып кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишине шектүү катары Сузак районунун 1979 жылы туулган тургуну жалпы салмагы 1 килограмм 543 грамм өлчөмүндө марихуана байыңгызат менен кармалып, Сузак райондук сот тарабынан 2 айга камакка алынды. Мындай кичине настроение жок күндөрдө эле болот. Кичине калбабыз керек, адам жантан бир артынан жүрөбүз. Белгилер Чоңуз кечирип кой. Эми байки суранам жоо берип Чоңуз мындай уялбайсыңарбы мындай. Жантан бери артынан эрип жүрөсүңөр. Мындай биздин деле кээде жумуш боюнча мындай настроениябыз жок болот. Азыр иш жуган атам мен. Иште анан жүрүш настроениеңизге ма бар келгиз жоо берип коюңуз. Бул деген кандай белги эркектерге арналган? Бул деген 21:00дон кийин үйдөн чыкканга болбойт эшикке. Чыксаң кайра кирбей каласың. Бул оңой эле, носкин чечип ар жакка ыргытып таштамай болбойт. Азаматсыз. Так, бул солго кайрылганга болбойт деген белги. Солго басканга болбойт. Солго басканга болбойт деген белги. А бул? Бул деле оңой эле, муну окуганбыз. Раковинадан бетти жууп атканда сууну ар жакка чачыратып, күзгүгө чачырат жууганга болбойт. Жакшы. Стаж жакшы келе. Бул деген болбойт деген белги. Болбойт. Так, бул запрещающий знак эмес экен, бул наоборот, так, кандай особняк алып бериш керек деген белги. Ушуну такыр үйрөнүп албай койдуң. Бир жумада бир жолу ресторанга барабыз дейт. Бул ресторанга алып барабыз керек. Всё, болду. Ооба, азаматсыз. Сиз жакшы окуп турсуз. Үй бүлөлүк стажыңыз дагы да көбөйө берсин. Мындан дагы толтура знактар пайда болот. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.